Пайгамбар саллаллаху алейхи bir günü үйүндө отурса, жанында Абу Бакыр Сыддык бар, Омар радиаллаху анху бар, чоң сахабалар бар. Ошолор менен чогуу отурса, Айша энебиз пайгамбардын келинчеги чогуу ошол үйдө болот. Сырттан бирөө тамак көтөрүп келет дагы, эшикти кагып, "О, я Расулалла, сизге баланча келинчегиңиз тамак берип жиберди" деп көтөрүп келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келинчеги жанында отурат, бирөөсү. Экинчиси тияктан тамак жасап берип жиберет. Муну укканда бияктагы келинчеги кызганып ордунан тура калат дагы, аяктагы тамакты айтасың, берчи көрөйүн деп алып туруп жерге таштап коет. Ошол жерде пайгамбардын курчаган чөйрөсүндө эң бир пайгамбардын намысын козгоп кое турган чөйрө отурган. Туурабы? Элестеткиле силердин досторуңар, ишенген адамдарыңар. Болгон учурда дагы сиздин баягы оорчулукта жаныңызда турган, курсанчылыкта сиздин кубанычыңызды бөлүшө турган жакшы адамдарыңыз жаныңызда турат. Сизди келип туруп келинчегиңиз эмне кылып атат? Алардын көзүнчө мындай мамиле туткан мезгилде эмне болосуз? Биз жөн турбайбыз. Экинчи бөлмөгө алып кирип, жакшынакай кылып бүктөп, аны бурчка коюп, анан 3-4 күн таблетка ичип жата турган кылып, не кылып коебуз? Жайгаштырып коебуз. Бирок пайгамбар эмне кылат дегенде, пайгамбар эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эчтеке эмес дейт, эчтеке эмес. Жеңеңер кичине кызганыч калтырып койдуңуз дейт. Эчтеке эмес. Жеңеңер бир аз кызганыч калтырып койду дейт дагы, ошол жердеги тамакты кайрадан табакка салат. Жерден түшүп калган тамакты салып туруп, ошодон жейт. Ошол мезгилде аял тултуңдап басып чыгып кетип калат. Элдин баары ойлоп калды. Пайгамбар биздин көзүбүзчө өзүн кармады го. Пайгамбар да биздин көзүбүзчө өзүн кармады. Үйгө баргандан кийин, бөлмөсүнө киргенден кийин аягын Кудай билет. Деп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы достор менен чогуу отуруп, ошол жерде чогуу тамактанып бүтүп, анан баарысы менен жакшынакай болуп турат жашоодо. Жеңеңер кичине кызганычка алдырып койду дейт дагы, кетет дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы Айша деген келинчегинин үйүнө кирген мезгилде кадимкидей эле эч нерсе болбогондой, эч бир окуянын изи жоктой эмне кылат? Үйгө басып кирет. Бирок Айша энебизге мурдагыдай жылмайып карап, анын маанайы менен, анын көңүлү менен кошо жоорулушпастан жөн эле, мындай айтканда, бош бөлмөгө киргендей эле орунду, салабаттуу кирет дагы эмне кылат? Жастыгын коюп, ошого жастыгын салып эмне кылат? Жатып алат. Мына ошол пайгамбардын ар бир жолу кирген мезгилде пайгамбарыбыз өзүнүн келинчегине салам айтып кирип, жылмайып карап, анан чекесинен өп койчу эле. Бирок бул жолкусунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган жок? Ушулардын бирөөсүн кылган жок. Мына ушул мамиленин өзү ал келинчегине бакан менен чапкандан да катуу тийди. Баканды билесиңерби? Бакан суу көтөргөн, моундай болгон жыгач, иймекей. Ошо менен чапкандай болду. Өзүнүн ыңгайсыздыгынан пайгамбарыбыздын келинчеги кантип сөз башташты билбей анын жатты жанында. Не десем экен азыр? Кечирим сурасам кечире экен. Мен катачылыгымды моюндасам кандай болуп калат? Же баягы кайра эле баягы скандалды баштасамбы? Зарыл беле ушул тамакты көтөрүп келиши, мен колумдан келбей эле тамак жасаш. Десе деле аныкы туура кылмак эле, туурабы? Бирок акырында эч сөз таба албай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып, "Я Расулалла, мени Кудай кечиреби?" дейт. Караң, эстип аялды караң. Кайсыл жактан келишти билет. Мени Кудай кечиреби дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эгерде сен
Кудай астында кылган катачылыгыңды сезип туруп кечиреби деген үмүттө барсаң кечирет деген. Катачылыгыңды сезип туруп кечиреби деп барсаң сени кечирет дейт дагы акырын кучагына алып коет. Бүттү маселе. Бүттү, ашыкча сөз да айтылбай, эч кандай история кайталанып, бизде билесиңерби, эр менен катын урушуп кетсе, жалаң ошо 10 жыл жашаса, 10 жылдык досье көтөрүлөт. Сен ошондо үйлөнгөндө мындай кылып, анан баягы бир балалуу болгондочу, анан кийин баягы кыз көргөндөчү, кызыбыз көрүлгөн, анан ошентип Куда сөөгө баргандачы деп ар бир нерсени эмне кылып чыгат? Бирден териштирип, эски иштердин баарын козгоп, нервти көтөрүп, анан кийин жыйынтыгына келген учурда экөө тең жеңилет. Же бирөө утук менен чыгабы ошондо? Жок. Таймашкан учурда, айтышкан учурда, баягыдай бир кезешкен учурда эч ким утук менен чыкпайт балдар. Ошондуктан эң жакшысы эмне кылыш керек дегенде, аялга жөн гана эмне кылып коюш керек. Ал себеби дегенде ошону менен жеңилдеп алат. Айшенебиздин ичиндеги болгон кызганычтын аркасынан ал барып не кылып алган эле, жанагы табакка тийип алган эле. Анан еще аз келгенсип, эмне биздин тамак жасаш биздин колубуздан келбейт беле деп сүйлөп алган. Бул нерсе пайгамбар түшүнгөнүн ичинде уже не болуп калган, баягы кызганыч толуп турган нерсе бир аз төгүлүп кетти, бүттү.